Акыркы учурларда китепканага караганда интернет булактарында отурган жаштар көбөйүп кетти. Эгерде кокустан китепканага барып кала турган болсоңуз, сиз ал жерден өзүңүз каалаган чыгарманы таап ала албайсыз. Сөзсүз түрдө китепкана чеже жардамга келет. Ал жерден өзүңдүн маданияттуулугуңду кантип көрсөтөсүң? Ошону карап көрөлү. Саламатсызбы? Эми чоңуз кечиресиз, сиздерде Алыкул Осмоновдун биринчи мугалим деген чыгармасы барбы? Чоңуз. Саламатсызбы? Жакшы, чоңуз. Мен кечээ күнү сиздерден Ажар деген китеп алып кеттим да. Ажар деген китеп окудум. Анан муну ким жазганын деле карап турмун да. Тиги кызды тутуп карышкырлар жеп атса дагы, тиги жазуучу эмне карап коюп, китебин жазып отура берди. Кичине жардам берип койбойбу тиги Ажарга? Саламатсызбы, чоңуз? Эме, чоңуз, тиги таш чайнарды берип коесуз мага. Жана Акбара деген девушкасы бар экен го, сүйлөшкөн кызы. Ошондой китеп барбы? Кандайсыз, чоңуз? 4 китеп берип коесуз мага. Эми боло берет, кандай болсо деле ишылса мындай. Башка жөлөп уктаганга болсо болду да. Саламатсызбы, чоңуз? Мага Алыкул Осмоновдун Ырлар жыйнагын берип кое аласызбы? Китепкананын ичине кирдиң дейли. Ал жерде отуруунун, кантип китеп окуунун дагы өзүнүн маданияты болот. Ал жерде отурганда сөзсүз түрдө тынчтыкты кармап, эч кимге тоскоол болбой, өзүңдүн китебиңди окуп гана чыгып кетишиң керек. Мунун да жолдорун карап көрсөт. Чоңуз, тиги сүрөтү бар китептер барбы, нормальныйраак мындай? Чоңуз, бул карасана. Кечиресиз, чоңуз. Бул жер бошпу? Бош. Рахмат. Эгерде сен издеп аткан нерсе ошол китептерде жок болуп калды дейли. Аны кантип китепкана чежеден сураш керек? Мунун да өз маданияты, өзүнүн жол жоосу болот. Чоңуз, кичине жакшыраак китебиңиз барбы мындай? Кечиресиз, чоңуз. Мен издеген материалдар бул жакта жок экен да. Анан башкасын карап бере аласызбы? Жакшы сөз жыланды ининен чыгарат деп бекеринен айткан эмес. Кайсы жерде жүрбөгүн, каерде болбогун ар дайым
ыраазычылык сөздөрүн, жакшы сөздөрдү сүйлөп жүрүш керек. Китепканадан өз китебиңди таап, өз маалыматыңды тапкандан кийин китепканадан чыгып баратып, кандай ыраазычылык сөздөрүн айтасың? Ошону карап көрсөк. Чоңуз. Мен издеген нерселер мынакта жок экен да. Анан мындай сырты кызыл китеп болчу да, башкасын берсеңиз сырты кызыл. Чоңуз. Жокко мунун ичинде мен издеген нерселер. Чоңуз. Рахмат, мунун ичинде бүт бар экен. Беш таштап коюңузчу. Чоңуз, рахмат. Мен издеген нерселерди таптым мунун ичинен. Таптым, рахмат. Анан тиги номериңизди берип коесузбу? Чоңуз, тиги мен издеген нерселерди таптым, рахмат. Анан сизге бир суроо берейин дедим эле. Сиздин бул жактан уурдап кеткен канча китептериңиз бар үйүңүздө? Чоңуз, рахмат, мен издеген нерселерди таптым бул жактан. Рахмат. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Келип турам. Мына достор, аз да болсо кичине маданияттуулуктун жолун үйрөндүк деп ойлойм. Эмки эфирден жолукканча